Анда буза бересиңерби силер? Эл өлүп кетпейби ачкадан? Биз жол салып атабыз. Биз святой иш кылып атабыз деп. Буга чейин мынаны биз айтканбыз. Кече күнү эле мен келип айтып кеткенден кийин аркаманда уже батокты жооп көпүрөлөр чукуп салып. Бир жылдык түшүмдөн калабыз да азыр сугарбасакчы. Биз турган жер Ош Кара суу жолунун боюнда жайгашкан Жылгелди айылы. Бул айылдын сол тарабында жайгашкан эгин талааларын дыйканчылыкка тургундар иштетишет. Буга чейин Ош Кара суу жолунун оңдоо иштери башталганына байланыштуу бул эгинди сугаруучу каналды токтотушкан. Биз Акташ айыл өкмөтүнүн тургундарыбыз мурдагы. Азыр эми Ала Тоо айыл өкмөтү болуп калдык. Акташ айыл өкмөтүндө 6600 адам кожолукка жер бөлүнгөн. Ошонун 60% ушул жактан суу ичебиз да. 500 гектардай сууга жерибиз бар. Айыл өкмөттөн уруксат баягындай эскертүүлөр берилген эмес. Шуну айтып койсоңор болот эле деп сурансак, сметада кирбеген үчүн чечилбей вопрос болуп турган үчүн ушундай болуп калды деп эле. Неге биз буларга ишенбей атабыз? Ылдыйкы пайнабарыкты булар казышты. Где-то примерно 20 күн болду. 1 гектар жерибиз бар, ошол жерге дарыбыз экенлек. Дарыбыз ошо эккенден бери суу жок. Безем бар, куруп кетти, какшып кетти. Эми жогору жак деген мен мына дыйкандар менен маслихат кылып ишин кызмат келишип сүйлөшүп коюш керек эле. 10 күнбү, 2 апта болсо туруп турат, мен зарылып бүтүрүп коет элек да. Көпүрөнү бузуп, сууну токтотуш боюнча кабарыңар бар беле? Жоқ та, биякка өтө турганды бекитиш керек эмес эле. Азыр именно мынаны кылып койгон болсо, энди биз уну барып жолчу подрядчиктер менен сүйлөшөбүз бүгүн эле. Кайсы тамандан болсо ham сууап келгенге айыл өкмөткө бир жума мурда кат жеткен, айыл башчыларга бүт баарын эскерткенбиз. Азыр мен кетип атам, эл менен жолукканы деп айыл өкмөт ушундай деди. Айыл өкмөттөн эч кандай бизге кабар берген жок деди да. Ал боюнча биз айыл өкмөт менен иш алып барайлы, бирок бериш керек болчу. Ош Кара суу жолу толук реконструкция болуп атат. 2 полосалуу жол 4 полоса жолго кеңейип атат. Ошондуктан Акташ айылына өткөн сууну арыкты бүгүнкү күндө жаап, трубаны чыгарып 12 метр труба, азыр 18 метр арык чоңойтулуп куюлуп атат, 1-1 болуп. Цемент толук кургаш үчүн 3 күн убакыт керектелет экен. 3 күндүн ичинде буюрса сууну кайрадан беребиз.